Мен жашоомдо жалаң гана жакшылык кылгым келчү. Бирок жакшылыгым айланып келип, өз башыма муш болорун ойлобопмун. Күйөөм экөөбүз сүйүшүп жүрүп баш кошконбуз. 4 жыл жашап, бирок балалуу боло албай койдук. Базарда иштеп, бир топ эле бутубузга туруп калдык. Ошол күндөрдүн биринде бир тууган эжемдин кызы күйөөсү менен ажырашып, үйүнө келгенин уктум. Эжем даягандан мага жибер, өз кийимин ичкен жегенин тапсын деп жаныма чакырып алдым. Билбейм кайсы учурда, кайсы маалда күйөөм менен сиңдимдин ымаласы келишип калган. Мындай болот деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Бир күнү күйөөм: "Назира, сен базарда иштей бер. Мен талаага чыгып сезондо жер иштетейин. Ал үчүн мага 30 000 сом керек" деген сунушун айтып, акча сурап калды. Өз алдынча эч иш кылып көрбөгөн күйөөмдүн жер иштетейин дегенине сүйүнүп, сураган акчасын колуна карматып, кийим кечесин салып узатып кала бердим. Сиңдим да жумуш таптым деп батирге чыгып кетти. Көрсө, экөө мен берген акчага бизге жакын жерге жайгашкан батирге чыгышкан экен. Мен алардын булжосунун билбей жүрө берипмин. Базарга чыксам, элдин баары мени таңыркаган, бир аяган көз караштары менен эле тиктей беришчү болду. Түшүнбөй, көйнөгүмдү оңдоп басып кетчүмүн. Бир күнү күйөөм: "Талаада жалгыз эригет экем. Мага телевизор сатып бер" деп калды. Ошондо деле талаада кайсы токко саят деп ойлобопмун. Тандап жүрүп телевизор, ага кошуп программа сатып алдым. Үйгө келип ысык тамак жасап, программаны окуп отуруп ылдый жагын тытып койчу адатым менен тытып койдум. Күйөөм кудуңдаган боюнча телевизорду көтөрүп кетти. Ошол күнү жакшы саналаш бир кыз келген эле. Сүйлөшүп отурганда: "Назира, сен байкуш чын эле эч нерсе билбейт окшойсуң. Көзүңдү ач, сага боорум ооруп жатат" деп калды. "Эмне тууралуу айтып жатасың" дедим. "Күйөөң менен сиңдиңдин эрди катын болуп жашап алгандарына канча болду? Сен дагы деле эч нерсе билбей жүрөсүң. Ишенбесең мына сүрөтү" деп сүрөттү көрсөттү. Сүрөттү көргөн көзүм ишене албай турдум. Жүрөгүм бир солк этти. Күйөөм менен сиңдим кучакташып кафеде түшүптүр. "Жок, мындай болбойт, анын мындайы жок болчу" деп сүйлөнүп денемди калтырак басып кетти. Чындыгында күйөөм аябай ишенчүмүн. Анын үстүнө колумдан келип турган кабы көзүмдүн кареги менен тең айланып турчу да. Эртеси жанагы кыз айткан дарекке бардым. Эшикти ачып эле сиңдимдин жалгыз экенин көргөндө жүрөгүм бөксөрө түштү.
Оюмда баары жалган болуп калса экен деп жатам да. Чыгып баратып столдо мен сатып алган телевизорду, жанагы чет айрылган программаны көрүп калдым. Ошондо гана болгон окуянын чын экенине көзүм жетти. Өзүмдү жоготуп сиңдимди сабап кирдим. Бир үн чыгарган жок. Ошондо бычакты ала салып матырып алайын деп колум барбады. Тиги отура калып аман калды. Сыртка чуркап чыктым. Ошол үйдөн, ошол жерден качып жоголгум келди. Дикилдеп жолдо жүгүрүп бараттым. Ыйлап бараттым. Экөөнү каргап бараттым. Жолдо өзүндү жоготуп чуркап баратканда жолдон чыга калган машина коюп кетти. Андан аркысы эсимде жок. Ортодо көп күн өттү. Намыстан киши катуу сынат экен. Ошол боюнча базарга да чыкпай койдум. Элге тараткан товарларымдын кай биринин акчасын алган да жокмун. Күнү түнү үйдөн чыкпай жатуу мен үчүн адатка айланды. Күйүтүмө чыдабай уксус, йод дегендерди да ичтим. Бир күнү кошуна кыз келип: "Эмне күйөөсү кетип калган жалгыз сенсиңби? Мынча эмне чөктүң? Ден соолугуңду кара. Барып текшерилип кел" деп мени көндүрүп бейтапканага жөнөттү. Ал жактан: "Сиз балалуу болот экенсиз. 1 айлык боюңузда бар" деген таптакыр мен күтпөгөн кабарды угуп эңирее түштүм. Караңгы түпкүргө түшүп кеткенсиген мени жүрөгүмө жеткен биринчи сөз ошол болду. Жашоонун уландысы, тагдырымдын мени сороткон белеги ушул экенине ынандым. 4 жыл күттүргөн наристе эми ата-энеси 2 жолго түшкөндө жаралганына бир чети таң калсам, бир чети жандан кечип турган мени жашоого жетелеген үмүт бар экенине сүйүндүм. Кудайга шүгүр, убагы жетип, дени кардысоо, татынакай улту болдум. Бала бардык нерсени унуткарат дешет. Бирок тигилердин мага кылган чыккынчылыгын унута албай койдум. Ал окуядан 1 жыл өттү. Бирок ошондон бери өзүмдү колго алып, мурунку Назира боло албай койдум. Күйөөм менен сиңдим үйлөнүшкөн жок. Сиңдимдин андан кийин 2 жолу турмушка чыкканын кулагым чалган. Күйөөм Орусияга кеткен боюнча дайыны чыкпай кетти. Экөө 2 жакка кеткен соң чоң сүйүү деле болбосо керек деп калдым. Орто жерде мени тирүүлөй өлтүрүп кетишти. Өлтүрдү дебегенде эмне дейм? Эң сыйлуу, эң кадырлуу нерсемди алып кетишти, тилеги таш капкырлар. Сүйүүмдү, ишеничимди сындырып кетишти. 2 көзү от болуп күйүп кете турган шайыр адамды биротоло жок кылышты.